Тилектеш Ишемкулов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери. Советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз туусу гезитинин 1986-1993 жылдардагы редактору. Жакында бир кылымдык мааракесин белгилей турган биздин коомубуз тарабыбыздан, мамлекет тарабыбыздан, эл журтубуз тарабынан, улуттук интеллигенция тарабынан өзгөчө журналисттердин чөйрөсүнө белгилей турган Эркин тоонун бүгүнкү Кыргыз туусунун 100 жылдыгы азыркы учурда мен кыргыз деген ар бир атуулдун жарандын көңүлүндө турат. Анткени убакыт улам чукулдаган сайын ошол биз белгилей турган дата, ошол күн улам чукулдап жакындап келе жатат. Чечиле турган маселелердин бир тобу жатат азыр туңгуюк боюнча. Ошон үчүн кичинекей биздин журналисттер, өзгөчө жана журналисттер союзу, ошондой эле силердин гезиттер, республикалык гезиттер жана коомдук саясий гезиттер, жеке менчик гезиттер, көз карандысыз гезиттер деп бөлүнөт да 5ке. Ошолордо иштеп аткан адамдардын баары, жетекчилердин баары ушуга коомай тартып атат да. Бул мамлекеттин калыптанышында, түзүлүшүндө, коомдун турпаты кайра тамыралышында бу Эркин тоо кезинде бир дагы башка коомдук саясий мекеме же коомго эч качан мынчалык эмгек сиңирген эмес. Анткени бул өзү социалисттик революциянын шаарданасы менен 1924-жылы 7 ноябрда Ташкент шаарында болгону 1032 сан менен нуска менен ошо араб арбинде биздин Кыргыз туу гезитибиз ошол жерден чыккан. Ошондо эң биринчи жолу Октябрь революциясынын жеңишин, Совет мамлекетинин жеңишин, бийликтин бизде орнолушун даңазалап, ошону үгүттөп насихаттап чыккан эң жаш акын өзүңөр билесиңер Алы Токонбаев болгон. Биринчи бетине Октябрдын келген кези, байларды бири-биринен терген кези, мурда жүргөн байкуш кедейлерге колдоруна энчилерин берген кези деп жазган. Карачы кандай. Мына ушунун өзү эле кандай таасир калтырганын көрсөтүп атат. Ошону жарыялаган, ошону элге жеткизген. Сабатсыз болсо да, кат сабатсыз жоюла элек болсо да, эптеп баргандай үгүт насихаттын жолу менен таркатып окуп берип, ошолорду мындайча айтканда калың журтка жайылткандар мына гезит болуп атпайбы? А газет болсо 5 гана киши чыгарган. Аны санап отуруштун кереги жок. А дегенде анан ошол жылы ноябрдын декабрь айында кайра Бишкекке көчүп келип, эптеп типографияны таап, анда бизде арып да жок болчу. Бир дагы басма кызматкери жок болчу. Бир дагы колуна калем кармаган журналист жок болчу. Бул өзүнчө эле кичи революция жасалгандык болуп эсептелет. Мына ошондон кийин Кыргыз туусу мындайча айтканда Эркин тоо эмнени берди? Эркин тоо а дегенде эле улуттук кадрларды тандоого киришти. Алар тандайлы десек эч кандай мектеп жок, университет жок, окуу жайы жок. Булар айылгычта кабарчылар деген түзүп туруп, жер-жерлерге кабар берип, ошолордон кабар алып турду. Бул ошо мунун пайдалануунун эң акыркы куйган цементи болду да. Анан 2 жылдан кийин Эркин тоо газетасында Кызыл Учкун деген уюмду ачып, ошондо биздин дөшаларыбыз Алы Токонбаевден баштап калган бардыгын айтып отурбайм. 20га жакын киши ошонун эмесине барып катышып, анан гезиттин алдыга жылышына, бири-бири менен атаандашып, ыр жазышып, андан кийин мыскыл тамашалар жазышып, пародиялар жазышып, сын маселелер жазышып, андан кийин эмелерди жазышып, курч публистикалык маанайдагы макалалар жазышып, ошолор менен көтөрүп кетишти өздөрүнүн эмеси. Ошондон баштап анан кадимкидей калыбына түшүп, өзү уламдан улам жыл арткан сайын өзүнүн күчүн дагы булчуңунда чыңап жүрүп отуруп, мынакей бүгүнкү санга жетти. Мынакей биз иштеп турган учурда билесиңер 1086 миңге жеткенбиз да. Анан шапкылап калды. Ошол учурда менде 64 киши иштечү. Шопуру, уборщица жана төтө-моте болуп отуруп. Анан айла жага дегенде 36га түштүк. Бардыгы жоюла баштады. Акча тыйын деген жок. Советтер Союзу менен болгон байланыштардын баары үзүлдү. Өзүңөр баккыла, бакпасаңар талааны көздөй качкыла дегендей кылып, анан ушул жерден биринчи жолу эмелик базардык экономикалык эмени түзүп, ишкерлик эмени түзүп, ак калпак деп ачып, мен ушул жерде. Анан эптеп тияк бияка жалынып, жалбарып, кийин эметип кетсек, оңолуп кетип, бутубузга турсак, силерди мактап жазабыз деп атып акча чогултуп, картошка ун алып алып, тетиги эмегече Иркутскке боласына чейин жөнөтүп, ошол жерде кагаз чыгара турган комбинатка барып өткөзүп берип, түрмөк кагаздарды алып келип, бияка катып, алтындай кылып туруп. Жошо ана мына кагаздар да жетип, гезитке жөн кагаздар ошондон бутубузга туруп кетти. Ошолдон мен үчүн буга кайрылып атам. Биздин гезит Совет Кыргызстан, бүткүл Советтер Союзу 100 орунда болчу. Биринчи Сакартвело деген, бул Грузия деген сөз, грузиндердин гезити 2010 экземпляр. Экинчиси социалисттик Казакстан деген казактардын гезити 198
99 эме болчу. Бизде Масалиев деген аксакал билесиңер, мен 3 секретарь иштеген, мен бир тууган инисиндей көрчү. Ага барып эле, аба жазылбай атат десем, телефонда эле жазылгыла кыргызсыз ошого чейин жеткенбиз. Анан мен айткам, 1 жылдан кийин бүткүл алардын баарын кууп жет, Совет Ресурсунда 1-нчи орунга чыгабыз деген убадан бар болчу. Анан болбой калды, тагдыр деген арбашка экен, биз өзүбүз мерчемдейт экенбиз, анын баарын тиги тагдыр тескейт экен. Мына ушуга келдик. Бирок ошого карабай, улуттук биринчи гезит катары жалпы эле журналистиканын, басма сөздүн, ошондой эле ошолорду иштеп жаткан адабият, маданият, көркөм өнөрдүн башатында туруп ошолорго килейген булактын суусун ачкан, ошолорго жол салып берген, ошолорго из калтырып кеткен бир дагы гезит эч качан унутулбайт. Эгерде кыргыз туусунун, башкачан эркин тоонун ушу басып өткөн тарыхый жолун, анын сиңирген эмгегин кимдир бирөө баалабаса, аны кыргызча айтканда тагдыр урат. Кудайга ыраазы болбойт. Ошондуктан бул өзүбүздүн улуттук гезитибиз, биздин мындайча айтканда атуулдук гезитибиз, патриотический деп коет. Анан мунун сиңирген эмгеги эч качан өлбөй, алтын тамгалар менен биздин архивибизде сакталып кала берет. Биз ушуга бел байлап Кудайга тобо дейли. Анан экинчиден эмнеке бул чоң маселе болуп атат. Биздин эмебиз, мамлекет башчыбыз Жолдош Жапаров бул өзү дагы гезиттердин баарын окуган, алар талдай билген, тандай билген, аңдай билген. Ушунчай көрсөм керек, азыр ал элдик президент деген атка койгон. Мээле жок, ыпыр-сыпыр чогултуп, андан кийин үй бүлөсү менен небелери менен чыгылып тиги мусорлорду чогултуп жүрөт. Бул бүткүл дүйнөнүн телеөрүнүнө кетти. Чет өлкөлөр айтып атат, чыныгы президент, элдик президент ушундай болуш керек деп, бул кишинин зоболосун көтөрүп, бизди да пиарить этип атат биздин республиканы. Анан алар, мамлекет катчыбыз, жана биздин басма сөзгө жооп бере турган адамдардын бардыгы буга бардыгын таштап, бардыгын коюп манастайт дегенде, бардыгын таштап, майда чүйдө иш-чаралардын баарын ушуга көңүлүн топтоп туруп, муну жогорку мамлекеттик деңгээлде өткөрөт деген иште ичибизде бүлбүлдөгөн үмүтүбүз бар. Ушуну күтөлү. Сөз соңунда баягы эле өзүбүздүн атам заман Ал-Мустафтан бери келаткан тартип, көндүм адатыбыз боюнча каалоолорду айткым келет да. Биздин кыргыз туусу гезити улуу тоого чыксын. Улар үнүн уксун. Узун баскан жолу кенен болсун, ага калтырган изи терең болсун. Анын чыйырында кетип баратканда коштогон эмеси шыдыр болсун. Анын колдогон кишиси кыдыр болсун. Эч качан жаман оозго, жаман сөзгө, жаман көзгө кабылбасын. Биздин сүйүктүү улуттук басмабыз катары өзүнүн өмүрүн мындан ары дагы канча жыл керек болсо, канча жыл талап болсо, ошончолук деңгээлде жашай берсин деп туруп, ушу өзүмдүн батамды берип кетем.